Алабука районунун Гавасай тагырагы Чоңсай тилкеси буга чейин такталбаган талаш тартыштуу зона болуп келген. Бул жерде жергиликтүү тургундар менен Өзбек чегарачылары ортосунда бир нече ирет пикир келишпестик жаралган. Эми бул маселеге чекит коюлганы айтылат. Өнерге барбагыла алып кетип калат. Нейтральный зона, уяка кириш мүмкүн эмес деп. Гавасай тилкеси кыргыз-өзбек чегарасынын талаштуу зонасы болуп келген. Картада Гавасай деп көрсөтүлгөнү менен мындагылар Чоңсай өрөөнү деп аташат. Мындагы жерлер кыргыз тараптын мал жандыгы жайылган жайыты болгон. 1956 жылдардан кийин кыргыз тарап бүткүл союздук эт планын толтура албай, жерди өзбек тарапка бергени айтылып келет. Кийин аталган жерлер Өзбекстандын картасына кирип калгандыктан ал тарап жергиликтүүлөргө бир топ эле үстөмдүгүн көрсөтчү. Бул жерде талаш жери мурун нейтральный зона деп бөлүштүрүп койгон. Түгү Кыргызстан жери болгон. Бир убакыт келгенде эт тапшыра албайбыз деген атап алгылар өткүзүп берген аларга. Олар документ кылып картаны түшүрүп алган. Аны ошол бойдон 90-жылдар өтүш керек эле өзүбүзгө кайтадан биз кыргыздардан ол карта түшүрүп алгандан кийин кайтып берилбеген. Анан аларды бизде өзүбүзгө дейбиз, алар биздики дейт. Биз ошолдан бери мал жайыт кылып эсептеп багып жүрөбүз. Алар келет, кубалайт, биз барабыз. 1961 жылдагы карта боюнча бул тилке Өзбекстандын аймагына караштуу болуп калган. Бирок иш жүзүндө кыргыз тараптын тарыхый жана чарбалык пайдалануусунда болуп келген. Эки тараптын талаштуу жагдайына эми чекит коюлду. Агалай Гавасай тилкесиндеги 12849 гектар жер Кыргызстанга өтөт. Бул маалымат жергиликтүүлөрдү кубантууда. Анткени буга чейин эки тарап ортосунда жаңжал чыгып, ок атылган учурлар көп болгон. Судан биягын өзбектер келип биздин айылдарга чейин түшүп, талаш тартыш болгон. Бу канча адамдарды алып кеткен, малдарды усап кеткен. Ошо азыркы убакытта Кыргызстанга өттү деп атат. Эң жакшы жанагы нол жерде ошо кар жаткандан бери азыр Өзбекстандын позу бар. Өзбекстан 25-30 тайы турат. Азыр биз чака чечилгенине биз сүйүнүп турабыз. Мына акшан дейт. Мунун Паржектин башы дейт. Мону кете болгон биздин зона. Кой артатылып биринчи кар. Ошо ак кар кете болгон. Карасайдын башы дейт ошет. Полный биздики болгон. Кийин бу чоңдор кандай келишкен билбеймин. Эт багытында келишкенби, кандай болуп Өзбекстанга өтүп кеткен да бул. Ошодон бери алар биздики деп, биздики деп, биз себеби жергиликтүү тургун үчүн биз бергибиз келбестен наоборот айдайбыз, алар бизди кууп салат. Ушинтип ушуак кече келдик. Мына Кудайга шүкүр эми жакшы болуп чечилди деген ой максатыбыз бар. Бардыгыбыз курсан болуп отурабыз. Будан 5-10 жыл мурун ушу жайыт боюнча ушул эле жерден эле мен өзүм алып кеткен. Бу Паб районуна чейин алып барып, о жерде мен малдарыма чейин алып барып, ошол жерде 20 серкени, кочколорду алып калып бербеген да, алар алдым деген бербей койгон. Енді мен ойға барғанда кейін түшүнгөн адам эч нерсе кыла албайт. Ушул малда Каримовдун заманы эле. Ана мында эл журт бийликтегилер чыгып мени кайтарып ушул тоодон ашырып келген, ошол тоодон кайтарып алып келген. Ушул тоодон алып кеткен, ошол тоодон кайтарып алып келди дагы. Чоңсай айылында 170 кожолук, 650дөй адам эми коопсуз жашай аларына кыргыз бийлиги кепилдик берет. Бул айылдан сырткары Көкташ айыл аймагында Булак башы, Гүлпек сай, Чоңсай, Көкташ айылдарынын 145 чакырымы чегара менен чектешет. Жалал Абад облусу негизинен Өзбекстандын 3 аймагы менен чектешип турат. Бүгүнкү күндө чектешкен аймактардын баары такталып, ратификациядан өттү. Жалпы областыбыздын Өзбекстан менен 732 километр аралык чегаранын узундугу такталды. Мына азыр билесиздер, такталып уже жазылып бүттү, ратификациядан өттү. 17-жылы анын бир бөлүгүнү тактап жазганбыз. Андан кийин калган 88 километр эмесин аралыгын мына азыркы күндө биз жазып бүттүк. Ал жерге биз билесиздер, эң бизде ушундай проблемный жер бар эле. Мурда Өзбекстанга өтүп кетип ала албай жүргөнбүз. Талаш болуп биздин ошо жайытка малдар чыга албай Алабука районунун Көкташтан Гавасай деген участок, аны толук алдык. Өзбекстан кемпироват суу сактагычынын сол жээк каналын куруп бербегени үчүн Кыргызстан жалпы 19 000 гектардан ашуун жерди алганы кабарланган. Анын ичинде 15 000 гектарга жакыны Жалал Абад облусунун аймагына кошулат. Өзбек тарап Алабука районунун Көкташ айыл аймагына
Гавасайдан 12.849 гектар, Көксерекке 105 гектар, 212 гектар Баястан айылына, Кара Белеске 25 гектар, Ажек тоого 1307 гектар жер бере турганы белгиленген. 17 ноябрда Жогорку Кеңеш эки өлкөнүн чек ара боюнча келишимди ратификациялап, Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Ала Бука району.